Это секрет. Мен бунтта бекер эле тартылгам. Сен ноунеймге керексиң. Долго искал. Вот такую как. Разве андай азыр угуп алып. Бул менин запах эмес. Эркектер менен аялдардын ортосунда достук жок. Манайым зыңк. Не дейсиңер, а? Жалоруп мени карап, көздөрүң балбыл жанат. Ары ошума кодукай, жошума декен бала. Маданий эстетикалык борбордун директору болуп иштейм, а? Мен давай закрывай. Не кой. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Бүгүн эки сөз долбоорунда ким конокто экенин бир нече көз ирмемдерден кийин байкай аласыздар. Азыр точносын көргөзөм сиздерге. Жакын калды. 5 секунд калды. 1,5 секунд калды. Саламатсызбы, Динара эже, кандайсыз? Соолуктарыңыз жакшыбы? Биз Ошко атайын интервью алган келдик. Жакшы жүрөсүзбү? Эмне настроенияңыз жок, ак куртка кийип алгансыз. Өзүңү басчы. Эми мен сизди Бишкектен бүгүндөн баштап эки сөз долбоору меники. Майыл бара бер. Саламатсыздарбы, достор? Силер. Мен өзү Ошко келгениме 1 күн болду, бирок сахар жок, чай ичер нерп болуп калдым да, ошогочу. Тура түшүнүп койсоңуз болот. Достор, бүгүн эки сөз долбоорунда Динара Багышбаева конокто. Салам барыңыздарга. Какая у меня мечта была, да? Да, мечта Когда я жил в Бишкеке, сиз менен жолугуп интервью алсам деген у меня большая мечта была. Давайте мечта сделаем, тогда туда погуляем. Мечта там, да? Да, мечта там. Там найдем и общаемся. Бул жак достор, Оштун центр десем жаңылышпаймынбы? Центр экен. Оштун центр экен, анан бул жак сүйүү. Ош шаарынын так ортосунда турган Ленин байкеге манер коюңуздар, достор. Өкүл ата коюп алган эмеспи? Андыктан Динара эже, кандайсыз? Сиздин соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Өзүбүз жакшы келип алдык, абдан. Бар жакшы жедиңерби? Самса эч ким деле угашет эткен жок. Койчу. Анан биздин биринчи сурообуз, ошо тамашоодо ойноп жүргөнүңүзгө негизи биринчи командалар менен чогуу ойноп жүрсүз. Бир 10 жылдын жүзү болду го дейм, 10 жылдан ашты, кажется. Юморго кантип аралашып калдыңыз эле өзү? Биз университетте окуйт элек, ошо университетте бизде факультеттер аралык тамашоо болот эле. Ошол жерге катышып, анан кийин Адлет деген акебиз бар эле, ошол көрүп калып, анан кийин ал өзүнүн командасына кошту, Южный формат деп. Ошолор менен ойноп, анан кийин андан нары уже Мурат Жалиев байке көрүп калып, сен ноунеймге керексиң, бизге ушу сенде кыз керек эле деп. Прям я долго искал, вот такую как ты деди. Орусча сүйлөдүбү прям, Ооба. Катуу экен анда. Көргүң келип атып ошентип, я долго искал дегенчи. Ошентип эле айткан. Смотри, какая ты прелестная девушка деп прям ушинтип айткан. Точнобу? Номер барбы азыр? Юморда негизи үй бүлөңүздө кимдин чувство юмор бар? Ата-энеңиздерден, мисалы, же бир туугандарыңыздардан кимди тарткансыз, мисалы? Апам дагы, эжем дагы, вообще үй бүлөбүз. Үйдө юмор менен сүйлөшөт болосуздарбы? Көбүнчө кимдин юмор өтөт? Мындай кымбат, кимдики кымбат турат үйдө? Меники. Точно. Деп койду апам мени. Разве андай азыр угуп алып. Тамаша эми өзү апамгы сонун өтөт. Тамашоодо ойноп жүргөндө мындай кайсыл күн өзүңүздүн эсиңизде калды? Сонун оюн болгон, прям сахнанын өзүнүн кайфы бар го. Монда элдер тынбай кол чапкан, прям бир ай Динара Багышбаева деген. Бул эми прям Динара Багышбаева деген эмес, тамашоого биринчи күнү чыккан күнүм эсимде. Ушундай чоң ушундай баягы кандай десем, титандар жүргөн да, ошол жердечи. Прям мындай эми чоң командаларды биз кичинекей элек да, анан кийин ошо. Азаман байке чалат алып көрбөйлүбү? Кечиресиз. Канап кайердесиң? Алло. Алло. Да. Канап кайердесиң? Не болду деп брат? Мен Аман Ибраев. Ким? Аман. Кайсы? Бул Канат Сатамбековдун номерби? Аман байке
кандайсыз? Аванка, мен Динка тамашалаштым. Сиз аябай пранкка түшүп калдыңыз эми. Тамашага катышып калган ошо биринчи чыкканым роса эмоциональный болгон мен үчүн. Бакындай дворец спорттого өмүрүмдө чыкпаганыма тизелерим титиреп аябай Юмор өттү эле ошондо. волновайся кылгам. Юморлар өттү эле ошондо. Мен ал жерде юморду кылган эмесмин, ойногон эмесмин, просто тупо кирип отуруп бийлеп кичине ырдап кеткем, потому что Мурат Жалиев акем айткан, сен башында ушундай новичок болгонуңа коркуп калат депчи. Анан бир аз азыраак тамашаларды берген. Ошого карата ошончол эле туура эле кылган экен деп ойлойм, эмне дегенде тексттеримди унутуп деп. Постепенно келип туруп бирок жестко тамашалай баштадыңыз, Анан кийин бара мындан башкасы жок бекен деп. Анан уже бара-бара байкелерим менен тамашалары жөнүндө айтайын десем, алар тамашаны жакшы көтөрөт. Идеялар дагы айтсам, мен заранее айтып, макулдашып анан тартам. Ушундай тартып берейинби деп десем, макул деп анан барып алып эле анын үстүнөн күлө берген туура эмеспи? Туура, тамаша аркылуу күлүш керек, Что-то бирдеке болуш керек да, ичинде мындай. Чувство юмора деп коет да бул нерсе. Логика нерсени. болуш керек да. Мисалы, жүрүңүз бул үйгө кирип чай ичип отуруп турсак болот. Бул жака кирип, азыр видеону түрдүрбөй туруңуздар. Биз кайрадан экинчи частты көргөзөбүз. Ушинтип түрдүрүшөт да просточу. Кийинки сурообуз, канча киного тартылдыңыз эле? 5. Прям санап жүрөсүз го дайыма. Мейирдого 5 деп сразу элечи. Потому что Эң биринчи киноңуз? Биринчи кином Бунт. Бунт. Неге сизди сразу ушундай Бунт деген киного чакырды? Неге сиз Бунт эмес? Бул жерде атты издеп жүрүп тапканбыз, Бунт деп. Ал жакта Эмил байкелер беле? Эмил Кадыр Мурат Нонейм командасынын киносу. Экинчи киноңузчу? Экинчи кином Кайнене. Үчүнчү кином Супер Келиндер, төртүнчүсү Кыял Кештер, Сүйнөткеевдики. Буга чейинкилер 3 кином Сапар Сайназаровдуку. Бешинчиси Рыс Жомартованын Кайненемен кантип кутулам ал чыга элек. Эми мейли 5 деп кое берели. Анан кинодогу алган гонорарыңыз канча өзү? Это секрет. Зачем секрет сделать? Потому что сиздин артыңыздан актерлор өсүп келе жатпайбы? Анан алар балким акчаны укканда мен да актер болом дейт. Жок, бул секрет. Көбүнчө актемелер ойлойт, актерлор аз акча алат, ошондуктан биз актер болбойбуз депчи. Андыктан сиз таланттууларды ачышыңыз керек. Бир киного гонорарыңыз канча? Эми бул жерде актер болуп аз төлөйт экен, мындай деп акчада эмес кеп, желаниеде. Мындай ичиңен каалашың керек да. Бул киного тартылып акча зарабатывать этем деп тартылсаң, мен Бунтта бекер эле тартылгам. Мурат байке акчасын берелекпи дагы деле? Бере элек эмес, өзүбүз бардыгыбыз эле бекер ойногонбуз. Эмне дегенде бул чын жүрөктөн тартылган кино. Бул жерде оштун мындай кандай десем, ойнобогон тамашачылар калбады окшойт. Чын жүрөктөн ойногонбуз. Бул жерде сердце, жүрөк, лопата, күрөк бар. Базар жок. Если мен режиссер болуп кино тартып кала турган болсом, мен сизди кантип чакыра алам? Сиз биринчи кино тартат элем да, анан кийин ошо сценарий мындай деп мага түшүндүрүп бересиңер. Эгерде сценарий интересный болсо, сиз катыша бересиз, Ал эми ошол кинодон эң мындай оор болгон кайсыл роль болду сизге? Мындай аткара албай кайра башынан деп мисалы. Чынын айтсам, ар бир эле роль жеңил келбейт. Бардыгынын эле өзүнүн түшүгү бар, кыйынчылыгы бар. Ошого мына именно ушта кыйналдым деп айта албайм. Бардыгы кыйын. Ролдо ойногондо жеңил, бирок көргөндө жеңил, ойногондо өзүнүн нерва трепкасы бар да. Ошо настроение болуп кеттиңиз го, кино жөнүндө көп суроо бербейт окшойт сизге. Кайра дубль тартып берсе, мен дагы көрөт элем сени. Ойлонбой жүрсөм сүйүмдү оштон таптым го деп ойлойм. Ары ошуна кодукей жошума декен бала. Ары ошума кодукей жошума декен бала. Жүрөгүм ай. Мейлем интервью өтөлү. Биринчи жолу биздин сүйүүбүз болду. Эми жакшы комментарий калтырып коюңуздар. Чындыгында бул сүйүүгө ийгилик каалапчы. Биринчи жолу болуп атат сүйүүбүз, биздин сүйүүбүз. Ушул сүйүү жөнүндө болуп калбадымы? Мен сүйүү маселесинде сурай кетейин. Азыркы убакта сиздин жүрөгүңүздү ээлеген мырза барбы? Бул дагы секрет.
Секрет деген неменин жакшы колдонгон функциянычы. Иногда все секрет сделаешь, потом человек становится закрытыми. Нет, Открывайте, давайте. Закрытым некоторые вещи закрытыми, некоторые открытыми. Но это надо открытым сделать, потому что... Думаю, что личная жизнь не должна волновать людей. Моя. Тогда я хочу следующий вопрос задавать вам. А вам какие парни нравятся? Ответственные. Жоопкерчилик номер 1. Имандуу. Ошондой сөзүнө турган, жалкоо эмес. Сиз мындай строгий балага турмушка чыккыңыз келеби, который чувство юмор жок, только госжумушта иштеген? No, жок. Сиз эң биринчи Жок, адамдын... госжумушта иштей берсин, строгий болорсун, бирок менин алдымда чувство юмора болуш керек. Бешеный болуш керек экен, как я, да? Балким, да? Ошондуктан эң биринчи сиздин сүйлөшкөн жигитиңиз кайсыл классыңызда болду эле? Канчанчы классыңызда? 1-классымда. Башталган төрөлгөн элеби? 1-класста эле баруу эле жакшы көрүп койгом. Ошондо мындай ошол убактарды айтып бере аласызбы, бир чагылдырып? Мондай болгон. Бир партада отурсак өзүнчө сүйүнө берет элем. Бир күн келбей калса ойлоно берет элем. Жиндикен элем ойлонуп көрсөм. Ал бала каякта азыр? Ошто эле. Аты кимдин эле киргизге? Аты айтпай эле коеюн. Анан ошол кайсыл негизи Ошто мектепти кайсыл жылы бүттүңүз, анан кайсыл жылы университетке тапшырдыңыз? Эгерде сиз тамашачы болбогонуңузда ким болмоксуз? Университетти, мектепти 2010 бүткөм, университетке 2010 тапшыргам. 2015 бүткөм. Анан кийин университетти эгер артист болбой калсам, кадимкидей эле иштейт элем. Иштейт элеңиз, эмне болуп иштейт элеңиз? Госжумушта балким, билбейм. Сиздин да биз көптөгөн ырдаган ырларыңызды угуп калабыз. Мындай аябай жакшы ырдайсыз, клип тарттырып каласыз. Анда клип тарттырбайсыз, то есть мындай кавер ырдап каласыз, ошону көрүп калабыз. Андыктан сүйүү паркынан ушундай жүрөкчөлөрдүн ичинен мен сизден сүйүү жөнүндө суранып кетпейинби? Жалпы көрүүчүлөр да кетип отуш керек, биз да уккубуз келип атат депчи. Коштошууга колум барбады, өз сүйгөнүм мени алдады. Жалоруп мени карап, көздөрүң балбыл жанат, көздөрүң балбыл жанат, ардагым. Жалоруп мени карап, көздөрүң балбыл жанат, көздөрүң балбыл жанат. Ушу жерде. Ардагым. Иля. Эч качан сүйүшкөндөр бири-бириңиздерден ажырабаңыздар. Айланып жүрүп Ошто мурдума бир запах келди. Ошол запахтын арты менен келип, издеп жүрүп, Оштогу сүйүү багына келсем, көрсө сиздин запах турбайбы? Бул менин запах эмес, мен досумдун запахы. Кечиресиз, подружкалар. Жок, кечирбейсиз. Азыр биздин Вайн окшошподубу билбейм, элдер аны комментарий калтыргандан кийин көрөбүз. Но бул достор жөн эле импровизация болгон Вайн, чындыгында Вайн тарталы деп оюзга келбей, жөн эле импровизация кылып койт да. Анан сиз айтсаңыз, Вайн тартып жүргөндө, мисалы сиздин активиңизди, сиздин инстаграмыңызды биз ушу Түштүк жергесинде эң активи күчтүүлөрдүн бири деп билебиз да. Сиз ушунун баардык активдин баарын Вайн менен көтөрөсүзбү? Вайн менен көтөрөм, өзүмдүн жеке оюм менен көтөрөм стористе. Ар кандай. Вайнга идеяны ким ойлоп табат? Ар кандай балдар ойлоп табат. Иногда ушу сценариямда идея бар эле, тартып койбойлу деп. Анан иногда менин идеям бар. Автор, өзүңүздүн мындай автор болгонго көзүңүз жетеби же авторсызбы?
бир шутка жазып, бир идея жазганга? Бул тамашоодо ойноп аткан балдардын баары эле автор деп эсептейм. Эмнеге дегенде ар биринин өзүнүн оюнда кандайдыр бир тамашалар бар да. Бар, но бирок автор бул айырмаланат да, көбүнчө шутканы жазган, мисалы. Сиз өзүңүз ойлоп көп эле шутка жазасызбы? Ооба, бизде тамашоодо билбейм, командабызда бардыгын эле өзүнүн шуткалары бар да. Өздөрү ойлоп тапкан. Ошого билбейм, мен айта албайм, именно биздин командада ушул адам жазат шутканы деп. Бардыгы эле жазат. Араңыздардан эң күчтүү автор деп айырмаланбайбы бирөө дагы шутка жазган боюнча? Жок, бизде баары эле командный работа. Жок, командный работа бул эми отуруп алып мындай иштейсиң да. Бирок арасынан бир мындай бизге бир идеяны таштаса, биз ошол нерсени тамашага айлантырган аракет кылабыз да. Ошого бир адам именно ушул биздин автор деп айткандан алып. Сиз жалгыз отуруп алып тамаша жаза аласызбы? Эч ким жок мындай. Ооба, ой келип кетсе ошентип ойноп кое беребиз. Бир вайында негизи көбүнчө баягы рекламаларда кылып каласыз. Бир реклама канча турат сизде посту? Ар түрдүү бул рекламанын пост киргизеби, сторис киргизеби, вайн тарттырабы ар кандай. Ошого жеке сүйлөшөбүз. Инстаграмыңызда эң көп кеткен кайсыл вайн просмотр? Эң көп кеткенби? Билбейт экен, бирок мен ойлойм карантинде баягы чыгып бардыгы жасанып, мен досторум деп тарткан видеом бар. Көрсөтөм. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. Мен көрсөтөсүз. Канча миллион, канча миң просмотр? 700 миңби же кандай билбейм. Ошону чындап айтсам, мониторить этпепмин менчи. Ушу сиздин катталуучуларыңыздын арасында башка Азиядан, СНГдан барбы? Мисалы Казакстан, Өзбекстан, Россия ушул тараптан. Вайнерлерби? Негизи мындай элдер жөн эле казактар, өзбектер ооба, комментарий калтырып. Казакстандан, Өзбекстандан жазышат. Казакстан, Өзбекстандан комментарий калтырышат. Ооба. Россияданчы? Россияда кыргыздар жазышат дейбиз. Россияда кыргыздар жазат, ооба, Россиядагылар биздикин түшүнбөсө керек. Казактар жана өзбектер биздин тилибиз бир аз окшошуп кеткенине ошого балким. Азыркы убакта жашоонун агымы боюнча Instagram бул өзү мындай акча табуучу булактардын бири болуп калды да. Көп Instagramдан акча табып атат, Instagramдан байып кеткендер болуп атат. Эми бул бизге эмиден эми келип жатса, бирок чет өлкөдө ошо Россия жакын эле алса Казакстанда уже блогерлер ырчылардан бай деген сөздөр айтылып келет да. Сиз Instagramдан мындай башка жумуш кылбай Instagram менен жан багып кеткенге көзүңүз жетеби? Же азыркы убакта Instagram менен эле каражат алып келип атасызбы өзүңүзгө? Мен студент кезимден эле 3-чү курсуман баштап эле Ош технологиялык университетинде жумуш кылып келем. Ошол жерде иштейм. Маданий эстетикалык борбордун директору болуп иштейм. Анан ал жерде мен студент кезимден эле бекер дагы иштеп жүргөм. Эмнеге дегенде ушунчалык жакшы көрөт элем ошо жумушту. Анан акча төлөнбөсө дагы студент элек да. Анан кийин ошентип жүгүрүп өзүбүз иштеп, идеяларыбызды айтып, ушундай кылып жүрөт элек. Кийин анан мени жумушка алган, ошол жерде иштеп калып кеткем. Азыр деле ошол жерде иштейсиз? Азыр деле ошол жерде иштейм. Будущий максаттарыңыз кандай бул чыгармачылык менен? Чыгармачылыкта токтойм деген пока что идеям, оюм жок. Кудай азыр возможность берип атканда тартып, снимать этип түшүрө беребиз. Бишкекке барып жашайын деген оюңуз барбы же жокпу? Көп сунуш келген, Бишкекке кел депчи. Анан кийин тилекке каршы билбейм, пока что не время окшойт. Время болсо кетесиз. Жумушуңузду таштап. Билбейм. Бишкекке көнүп аласызбы өзүңүз? Бишкекке эң көп канча күн, канча жыл же канча күн жашап көрдүңүз эле? Эң көп 1 айга жетпейт. Кысылып кеткен жоксузбу? Балким жакындарым жок болгонуна кысылгандырмын. Орусча жагынан кандайсыз өзү? Жакшы эле. Эмнеге орусча вайн тартпайсыз? Тартса тартып кое берем, бирок контентибиз кыргыз болуп аткандан кийин кыргызча тартабыз да. Орусчада хотя бы тартып көрүңүз да балким, кандай болот экен? Жок, бывает тартып коем, бирок билбейм, оюмда ушу кыргызча айтсаң жакшы жететпи деп ойлойм.
Сиз ушу достук боюнча негизи балдар менен көп балдар менен доссузбу же көп кыздар менен доссузбу? Экөө тең. Экөө тең, Кыздарга көбүрөөк ишенесизби же балдарга достук боюнча? Экөөнө тең ишенем. Билбейм, мен мындай балдар мындай, кыздар мындай деп айтпайм. Эмнеге дегенде кыздардын да өзүм досторум бар. Кудай буйрса, иншалла акыреттик досторум бар. Ошого мен ишенем, между женщинами и мужчинами имеет дружбе быть депчи. Эмнеге дегенде бакындай эркектер менен аялдардын ортосунда достук жок дегендер бар го. Ошого да бир аз кошулбайм мен, смотря кандай достошосуң. Жалпы эки сөз долбоорунун катталуучулары Динара Багышбаеванын мүнөзү кандай, кыялы кандай, көңүлү кандай, настроениясы кандай, мүнөзү кандай экенин биз азыр өзүнөн сурап көрөбүз. Манайым зыңк, эмне дейсиңер, а? Деп ошондой деп ойлодуңар да турабы? До сих пор ойлоп атам. Жок, көп ойлойт ушундай сыртка чыгып эле ушинтип калжыңдап күлө берсе керек депчи. Эми жакындарыңда жашоодо кандайсыз өзү? Жашоодо мындай. Мен аябай сизди мындай ранимый элестеттим да, если бирөөгө таанып калсаңыз. ооба ошондоймун. Бир мындай берилсеңиз, бир укмуш берилип дос болосуз да. Бирок бир тарынсаңыз аябай катуу таарынасыз. Жестко тарынам. Сизди жестко тарынтышпаш үчүн эмне кылыш керек адам баласы? Кайра кечирим сурап келсе дагы? Жок, жакшы, кечирим сураса кечирип коем. Дагы ишо кандай мүнөзүңүз бар? Мүнөздөрдөн эми где надо спокойная, где надо нерв. Өзү мушташып көрдүңүз беле кыздар менен? Ооба. Балдар менен да. Балдар менен да. Мектепте ошондой кичине бир аз тентегирээк болдуз. ооба. Көп эле баланы сабасаңыз керек анда, Бул да секрет. Бул да. Тошуна секрет кылбай эле койбойлубу? Жок. Эгерде сиз жөнөкөй адам болсоңуз, Динара Багышбаевага эмне деп суроо бермексиз? Ийгилик дейт элем. Ден соолук каалайт элем. Жок, суроо. Анан кийин Эмне деп суроо? качан турмушка чыгасың, деп сурайт элем. Ушундай ушул эле суроону бере беришет да мага. Баары эле ушул суроону берет го. Мисалы, мындан турмушка чыккандан бөлөк. Сурабайт элем, ошо андай эбелерден эмесмин. Мындай жеке жашоосуна кирип. Анда сиз өзүңүзгө эмне деп суроо бермексиз эгерде? Мындай күскүнө карап өзүңүзгө бересизби? Динара, зачем ты сделали? Зачем вот такая? Зачем? Жо, постоянно эле берем ондай суроолорду. Ошо кайсыл суроону көп бересиз? Жерде тупить этип койсоң, вот зачем это надо было говорить дейм. Ошондо үй бүлөдө канча бир туугансыз? 2. Кыз, эркек. Эжем. Эжеңиз турмушка чыккан? Жок, эле чыга элек. Мамаңыз уже Жок, апам бизде турмушка чыккыла минткиле деп деле урушпайбы? Жок, бизде апам аябай көңүлүбүздө караган айым. Бизде эрге тей, андай катындардан эмес. Если найдете своего дейт. Ошо менен бактылуу болгула кыздарым дейт. Көрүүчүлөргө, жалпы биздин эки сөз долбоорунун катталуучуларына өзүңүздүн бир жакшы оюңузду кыргыз элине бир жакшы кайрылып кетсеңиз болот. Камераны карап туруп. Биздин ушу сен көрөрмандарыңа, ушу YouTube'дун көрөрмандарына баарына салам. Силерге ден соолук каалаймын, каалоорум үй бүлөңөргө тынчтык каалаймын. Сен дагы үй бүлөңө, эң негизгиси азыркы убакытта ден соолук болуп калды. Ошого баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Жакындарыңар менен аман болгула. Анан кыргыз элибизде, Кыргызстаныбызда, жалпы дүйнө жүзүндө тынччылык, аманчылык болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерди жакшы көрөм, сыйлайм. Ваша Динара Багышбаева. Чоң рахмат. Ал эми биздин ушу келген коноктор негизи баягы эл тааныган адам болгондуктан бизде жакшы бир рубрика бар. Ар бир келген конок, саясатчы болобу, шоу-бизнес болобу, блогер болобу, пародист болобу, өзүнүн бул видео чыккандан бир 10 күндөн кийин биз мыкты комментарий тандайбыз, сизге жаккан комментарийди. Ошонун арасынан сиздин атыңыздан бир белек болуш керек да. Сонун мыкты комментарийге единица салып коеюн. Канча экен да секретпи? 200 сом салам. Ушуну секрет кылбай айтты. Андыктан оригиналдуу комментарий калтырганга аракет кылабыз. Бүгүн эки сөз долбоорунда Динара Багышбаева болду. Следующий интервью когда будет?
Анда следующий интервью. Сиз турмушка чыкканда болот. Пока давайте еще бардыгын көрсөтөрбөй, пока мы сделаем секрет. Поэтому нам надо закрывать камеру. Давайте вместе. Качан турмушка чыгам, сен билбейсиң да, Может, 10 жылдан кийин карып кеткен анан. 10 жылдайын да мен аман болсом келем да. Турмушка чыгын деп. Давайте закрываем камеру. Это же секрет лишний. Давайте. Эмне сен ондай эме кыласың, Мен давай закрываем. Не, кой.